өткөндө да бирөө тойго чакырып алып мени өзгөндө. Ама жетим эзеткесин дейт. Эме мен деле ошентип сүйлөгүм келет, анан теле тартат да. Анан бизди интернеттен бир эле Ош көрбөйт, Баткен көрбөйт экен, көл жактан көрөт, анан комментарий окуган үчүн анан бизге режиссерлорубуз даана сүйлөгүлө адабий тилде дейт да, анан аракет кылабыз. Кечирип коесуз. Болду, биз ошо кызматтар кылган келдик. Агайым туугандар кандай, жакшы отурасыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Жок, просто сурап коеюн дедим. Неме, бул концертте өзү жакшы отуруш керек. Башка вариант жок. Себеби мында базардын тили менен айтканда, концерт жакпай калса, биз билеттин акчасын кайрып бере албайбыз да, возврат жок бизде. Ошон үчүн кааласаңыздар, каалабасаңыздар жактырып жакшы отурушуңуздар керек да. Бизге жаңы эле бирөөлөр кат берди, арт жактагыларга көрүнбөй атат экен, артыраак ойногула депчи. Негизи Борончу агайым көрүнбөйт ал. Экранга үстүнө бастырып койсоң делечи. Ошон үчүн мындай зрениясы жакшылар алдыра келип алла. Борончу агайым айтып турду, мени көрө албайт элдин баары деле. Зрениясы начаруу деп. Эми кички адамга бир аз ыңгайсыз болуп атса керек да. Көрүнүп атам мен балкон? Молодец. Рахмат сиздерге. Неме элдер негизи биздин астыбыздан күлөт го, силер үстүбүздөн күлөсүздөр негизичи. Чыныгы күлкү көрмандар сиздер. Рахмат сиздерге. Айтып жакшы болуп кетебиз кудай калса. Кудай шипасын берсе. Кечирип коесуздар. Неме негизи биздин концертте силер биздин коногубузсуздар да. Мындай конок келсе деле биринчи кою тамак анан суюк тамак берет го. Ошондой эле кабыл алыңыздар, Борончу агай менен Тынар агайым чыкканда кою тамак катары, анан биз чыкканда суюк тамак катары кабыл алып отуруңуздар агайым туугандар. Ай, рахмат. Амансыздарбы? Тынсыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Жалпы бүгүнкү тамашабызга келген айымдар, эртеңки келе жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап койго уруксат этесиздер. Рахмат, бар болуңуздар. Артисттин ниети бир эле болот экен да, ошол сахнага чыкканда бир эле ниет менен чыгат экенбиз да. Мен элге таанылайын, элдер мени таанысын деген ниет менен чыгат экенбиз да. Бирок көрүүчүлөр деле мындай эки түрлүү тааныйт экенсиздер да, эки вариант менен тааныйт экенсиздер. Мындай ырчыларды тааныганда мындай башкача тааныйсыздар го. Ырчыларды Кокус көчөдөн көрүп кала турган болсоңуздар, ырчыны мындай аты менен фамилиясын толук айтып, керек болсо бир куплет ыры менен айтып чакырасыздар го. О, мына Нурлан Насип деп ошондой. Гүлжигит Сатыбеков деп ошондой толук айтып чакырасыздар го. Негедир куудулдарга келгенде башкача тааныйт экенсиздер, куудулдарды мындай атын айтып, анан аркасына кличкадан коюп аласыңар го, Кокус көчөдөн Борончуга көрүнүп калса, "О, мына Борончу го" деп, ошолмончо токтоп калбай, "Кодо" деп. Тынар аканы көрүп калсаңар, "О, торпок көз келип атат" деп мындай. Акыркы күндөр Тынар ака өзүнүн атын унутуп баштады, ким экенин. Мен ушуларды укканда мен мындай күлкүлүү болуп, мындай күлчү элем да. Адам таанылганда да ушундай таанылабы? Борончу Кодо, Тынар торпок көз деп деле таанылабы? Мындай жакшынакай таанылса болбойбу дейт элем да. Эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, аз да болсо кызмат кылып биз деле элдин оозуна ыйлашып өтүп баратсаң сөз кылып калат, угулуп калат да. Мени сүйлөгөндө башкача сүйлөшөт да такыр. Өтүп кетип атсаң, мындай жаныңан өтүп кетип атсаң, угулат да кадимкидей. Жандагыга сөз айтат. Тандың өтүп кеткен, тандың азыр өтүп кеткен, тандың десе жандагы байкабай калган болсо, ким өтүп кетти, ким эмне өтүп кетти дейт. Сиз жандагы, жанагы өтүп кетти, жана чоң костюм кийип алып, чылапан кийип алып, мастарды турай берген куудул бар го. Ошол өтүп кетти да. Десе жандагы, ал кашпы дейт. Аны уккандан кадимкидей настроением жүрүп, лучше Кодо болуп калсам болчу экен дейм. Же торпок көз болуп калбай. Эми кантса дагы көрүүчүнүн көзүнө ар кандай образдар менен таанылат экенбиз. Мен ошол образым элге жаккан экен, ошол образ менен элдер таанып жүрөт экен. Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейли. Көрүүчүлөрдүн артисттерге берилген суроонун эң оору бул үй бүлөлүк абал жөнүндө сураган, жаман оор да.
автоматически ушундай жооп берип атасың, суроого жооп берип атсаң, үй бүлөлүк абалына келгенде кайсытаң чайнап калат го. Не деп жооп берем? Үй бүлөдө канча бир туугансыңар, канча оңар уул, канча оңар кыз, бир айда канча табасың, канчасы сеники, бир концерттен канча аласың? Анан канча жолу ажырашып, канча жолу жарашкансың? Ушундай суроолор жаман көп келет. Кассетаң чайнап калат, жооп бере албай каласың да. Мен мисалы үчүн үй бүлө жөнүндө айта турган болсом, балдардан эң улуусу менмин да. Бүгүн концертте деле мындай үй бүлөдө улуу барбы? Улуусу болуп туулгандардан барбы келгендер? Улуусу болуп туулган болбойт экен, туугандар. Жашоодо болбойт экен негизи. Себеп дегенде, улуу болуп туулсаң, мындай ата-энең биринчи балалуу болуп аткан үчүн мындай шоковый состояниеда болот экен да. Тарбиялап атканда, мындай биринчи баланы тарбиялап атканда мындай экспромтом тарбиялайт экен да. Мисалы үчүн дегенде эле тарбияланат экенбиз. Болобу, болбойбу дегенсип. Уруп тарбиялап көрөт, алдап тарбиялап көрөт. Алдыңа 5-6 койду салып берип, талаага кой берип тарбиялап көрөт. Кечинде кой келет, өзүң келбейсиң да. Ар кандай кылып тарбиялап көрөт экен. Анан өзүнөн 1 жаш кичүү инилери барлар дагы барбы? Өзүнөн 1 жаш кичүү инилери барлар дагы булдан жашоодо болбойт экен да. Себеп дегенде, кыргызда айтылат эмеспи? Бала туулгандан кийин эненин сүтүнө 2,5 жашка чейин той эмиш керек экен да. Сен аркаңан 1 жаш күчүү иниң келип аткан болсо 2,5 жашка чейин атаң башына той эмесиң сүттү. 6 айыңда эми сүттүн даамын биле баштаганыңда, эми сүттүн мекенин биле баштаганыңда апаң сен сүттөн чыгарып салат го. 6 ай болгондо эле балды жок, бүттү, жок. Болду, кетти, бөкөчүлөр кетти деп коет. 6 айыңда эле сүттөн чыгарып салат, недоношный болуп чоңоёсуң да. Сенден кийинки 1 жаш кичүү иниң анан кийин 2,5 жашка чейин сүткө тоюп, витаминге тоюп, здоровый болуп чоңоет экен да. Менен 1 жаш кичүү иним бар, келип алып туруп айта берет да. Күндөн күнгө семирип, кийимдерим батпай кетип атат. Неден дейт? Мен айттым, бирөөнүн ырыскысын кошо ичсең семиресиң да. Шашпай келгениңде мен деле семирет болчумун. Бала бойго жетип, үйлөнгөндөн кийин дагы баланы бөлүп чыгарып коюштан бул ата-эненин милдети болот экен да. Баланы шартына карап бөлгөнгө аракет кылат экен. Эгер айылда мал койду жакшы көрүп чоңойсо бала үйлөнгөндөн кийин алдына 5-6 койду салып берип жайлоого бөлгөнгө аракет кылат экен. Эгер шаарда көбүрөөк ишиң боло турган болсо, шаарга бөлүп коет экен. Мен ишим шаарда көп болгон үчүн бир туугандардын ичинен шаарда бир эле менин үйүм бар да. Бул дагы болбойт экен. Туугандардын ичинен шаарда жалгыз үйү бар жашагандан болбойт экен да. Себеп дегенде айылда кимдин иши болсо шаарда сенин үйүңө келип жашайт турбайбы? Больницага көрүнгөн деле сенин үйүңө келип жашайт. Окууга тапшыра турган абитуриентиң дагы сенин үйүңдө жашайт. Окуудан жыгылган студентиң дагы сенин үйүңдө жашап аткан. Керек болсо Россиядан акча иштеп келип, шаардан үй алайын дедим эле деп, шаардан үй алып алганым деле сенин үйүңдө жашайт, оформлениясы бүткүчө. Россияга кете тургандагы через сенин үйүң аркылуу кетет. Бирок кайра келип атканда аэропорттон прямо үйүнө кетет да. Келгенин деле билбей каласың го. Айылга баргандан кийин анан билип каласың. Сен качан келдиң десе, шашылыш болуп аэропорттон эле прямо келе бердим дейт. Кетип атканда ушундай российский шоколаддарды обещать этип кетет. Элесиңде калып кете берет ошомонча. Ошондой болот экен. Үйүңдө коноктоскондон бошобой калат экенсиң. Үйүңдө коноктосо берсең, кадимкидей жүрөгүң түшүп калат экен. Ушундай зарканып калат экенсиң. Көчөдө бирөө чоңураак сумка көтөрүп келип аткан болсо, кадимкидей корком. Ушул менин үйүм эмес болду экен. Сурап калса жоктоп койгула деп коюп, кадимкидей кача турган болуп калат экенсиң. Бир күн айылдан классташтарым чалып калды. Дос, бир көлгө барып, классташтар бир эс алып келели деп атабыз. Айылдан эми көлгө прямой барсак чарчап калат экенбиз. Бишкекте бир күн эс алып, анан көлгө кетебиз дедилер. Кадимкидей жүрөгүм түшүп калды. Менин үйүмө келиппи? Сем жок, гостиница мейманкана сүйлөшпө, ошо гостиницада жатып анан кийин наракка кетебиз дедилер. Сүйүнүп гостиницага барсам, гостиницанын директорунун настроениясы жок. Эмне болду десем, клиент жок, соода жок, отурабыз, настроение жок дейт. Мен айттым, мейманканаңардын атын өзгөрткүлө дедим. Кандай кылып өзгөртөбүз дейт. Туура эмес коюп койгонсуңар, ошон үчүн клиент келбей атат силерге дедим. Достук мейманканасы деп жазып коюпсуңар дедим. Болбойт, алып салгыла дагы Ильяздын үйү деп жазып койсоңор дедим. Мен үйүмө келген туугандардын баардыгы силердикине келет дедим.
Силер да анжыргап сууда калып каласыңар, мен да анжыргап жашап калам дедим. Негизи бура сүйлөгөн бир аз күлгөнгө жакшы деп коебуз. Кыргызда айтылат эмеспи? Канча бут кирсе, ошончо кут кирет деп коет дейбиз. Бүгүнкү концертибизге көрүшкөнүбүзгө, көрсөткөнүнө шүгүр дейле. Кош келипсиздер. Рахмат. Эми ар ким кудулдар ушул сахнага чыкканда өзү аялдар билип калат го. Ушу кудулдар сахнага чыкса эле аялдарга эле тийишип сүйлөй берет. Аялдар деле азилге салып сүйлөй берет дейт. Биз эмне үчүн аял затын азилдешип сүйлөйбүз? Себеп дегенде бул аял заты көтөрүмдүү калып келет экенсиздер да. Ар кандай тамашаны сүйлөсөк да, сиздер тамаша катары кабыл алат экенсиздер да. Мисалы үчүн сизге тамаша сүйлөсөм, тамашаны туура кабыл аласыз да. Аркаңызда отурган акеме сүйлөй турган болсом, концерт бүткөндөн кубалап кетиши мүмкүн да, жана эмне дедиң деп. Ошондуктан аял затына сүйлөйт экенбиз да. Аял заты ушу тамашаны көтөрөт экен. Жашоодо айтып коет го, казан аяк кагышат, эрди катын айтышат деп коет да. Эрди катын айтышканда ким утуп чыгат? Сөзсүз, билесиздерби? Ким утуп чыгат? Аял заты утуп чыгат да. Эмне үчүн? Эркектер прав болсо деле аялдар утуп чыга берет. Себеп дегенде мен ушуну ойлоп таптым да, мен изилдеп таптым. Эмне үчүн аялдар ойлоп утуп алат экен десе, көрсө, аялдардын акыркы утулуп баратканда акыркы секретный сөзүңүздөр бар экен. Ошону колдонот экенсиздер да. Ушундай айтышып баштаганда аял сөздөн утулуп баштаганда аял кишинин эркектерге арналган секретный сөзү мына болду да. Болду, мен жашабайм, кетем. Сага чыдап жашаганым жетет, ушунча жашаганым, кетем. Мен ойлонуп көрдүм, эмне эркектерди аялдар кетем деп эле коркута берет десе, көрсө, бул аял затын болуш жактары көп болот турбайбы? Ошон үчүн аялдар коркпостон кетем деп коркута берет экен да. Аял таарынып үйүнө кетип калса, өкүл ата менен өкүл энелер бар ортого түшүп алып келет экен, атайын өкүл болуп барып. Аял үйүнө таарынып кетип калса, жеңелери бар ортого түшүп алып келет экен. Аял таарынып кетип калса, кайнежелери ортого түшүп алып келет экен. Бир күн жини келип, күйөөсү кетип калса, эч ким жок эмес, артынан бара турган. Кеч кирген сайын артын карап коет, эч ким келбейт. Бүгүн кайка барып жатам, эч ким келбейт артыман, Хотя бы огородтон көрүнүп калсам кир деп калабы да, огородтон 1-2 жолу көрүнүп нарака басып коебуз. Эч ким көңүл бурбайт. Ар ким өзүнүн иши менен өзү менен болуп аткан болот. Байкуш эркектер эмне кылабыз? Үйгө кирип жатыш керек. Эптеп шылтоо таап кирип барабыз. Эмне деп шылтоо таабыз билбей нарак беракты карап. Мына огородко суу келип калыптыр, карап деле койбойсуңар. Кетмен каякта турат, огородко суу тарап коеюн деп калп эле огородко суу тарамыш болуп кирип барабыз да. Ошондуктан жашоодо эмне кылса дагы аял заты сиздерге жарашат экен. Кубансаңыздар, кубанычыңыздар дагы сиздерге жарашат экен. Таарынсаңыздар, таарынычыңыздар дагы сиздерге жарашат экен. Биз эркектерге таарынган жарашпайт экен. Таарынсаң эле какталада калат экенсиң, аркаңан эч ким келбей. Жана Ырчы агабыз, Гүлжигит Сатыбеков агабыз бекеринен айтпайт экен. Биз эркектердин таарынычыбыз ичибизде дәрт болуп калып кетет дейт экен. Келиңиздер, урматтуу агайын туугандар, бүгүн майрамга карата бир жаңы бир дәрт айтып берейин сиздерге. Жаңы чыгарма аткарып берейин. Бул эркектердин дәрттеринин бири да. Таарыныч деген бир чыгарма аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар, сиздер үчүн болуп калсын. Жагымдуу сөздөр таштала, арага түшкөн арада түндүгүн буза башташа. Азгырма ачууланып, айтпагын көңүл калып, арасат күндөр баштала. Сенин көңүлүң калса, менин да көңүлүм буздага. Өзгөлөрдөн көрүп мени кызганга, бар беле башыбызда ажырашып бөлөп жашаган. Айрылуу дүйнө болду бизге бул жалган. Асманым болуп караңгы,
азабы теңирим кошконуң менен тарады сүйүү баяны ишенип жалгандарга дос болдуң шайтандарга иймелбес күндөр башталган сенин көңүлүң калса менин да көңүлүм муздаган бол деми токтот өзгөлөрдөн көрүп мени кызганган бар беле башыбызда ажырашып бөлөп жашаган айрылуу дүйнө болду бизге бул жалган сенин көңүлүң калса менин да көңүлүм муздаган бол деми токтот өзгөлөрдөн көрүп мени кызганган бар беле башыбызда ажырашып бөлөп жашаган айрылуу дүйнө болду бизге бул жалган айрылуу дүйнө болду бизге бул жалган чоң рахмат. Аман болуңуздар. Мен бир жагымдуу чыгарма аткарып берейин. Ырысбай Абдыкадыровдун Бото көз деген чыгармасын аткарып берейин. Бозойдун Бото көзгө ашык болгон жерин айтып ырдайбыз. Майраңыздар менен маэстро кетип. Ой бото көз бозой сени сагынган жылытсам дем жүрөктөгү жалындан башыңды ийкеп ал сөзүңдөн татырбай бачын басып өтүп кеттиң жанымдан бачын басып өтүп кеттиң жанымдан калдым жалгыз улутунуп өзүмчө кабак чыктың көчөт элдин көзүнчө карабадың арчагыңа кылчайы кантемеми алдамчынын сөзүнө кантемеми алдамчынын сөзүнө бир ден соол чуңгулчак болуш жерде майрамыздар менен дагы бир Korosунан үйүңдү көзүн угам гүл каралаш үнүңдү барган сайын жалынсым ал жылтылдай учкундар
Uçkunları sen jak uçak söyündü. Uçkunları sen jak uçak söyündü. Uçkunları sen jak uçak söyündü.